Чырмачылык элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Чийди түрлөнтүп, кооздоп, турмуш тиричиликте аны кымбат буюм катары кастарлап кармоо кыргыз элине мүнөздүү көрүнүш. Анткени менен такай тигип, бул өнөрдүн учун улагандар азыркы учурда жокко эсе. Бирок мындай өнөр ээлерин чанда кезиктирүүгө болот. Каарманыбыз Гүлсүн Нуридинова дал ушул унутта калган чырмачылыкты улантып келет. Мен бул өнөрдү кичинекейимден эле ушу бала чагымда ушу окуу элеңден эле баштагам. Ушу апам окуу элеңде эле кичине саймаларды сайдырып ушундай үйрөткөн болчу. Андан кийин ушу өзүм кызыгуум жаралып, ушундай кол өнөрчүлүктүн баардык түрүн жасаганга аракет кылам. Килем согом, ала кийиз жасайм, шырдак жасайм, сайма саям, ушу чийда чырмаймын. Чырмачылык бир топ түйшүктү талап кылат. Шырдак тигүү, килем жана тар жасоодо согулуучу жибин даярдап алган соң ошол нукта улана берет. Ал эми чий көркөмдөөдө ар бирин эскизин негизинде өлчөп алып, андан соң жүндү орой башташат. Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору тарабынан райондор аралык түрдүү конкурстар байма-бай өткөрүлүп турат. Албетте, бул иш-чаралар улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү жаш муунга үйрөтүп, эл арасында кеңири таратуу болуп эсептелинет. Жыл сайын өткөрүлгөн конкурска Гүлсүн Нуридинованын окуучулары өзгөчө даярдыктар менен катышып, баш байгени эч кимге бербей келет. Албетте, бул да болсо мугалимдин мыктылыгынан кабар берет, дейт Диляра Нуралиева. Гүлсүн эжекебиз ушунчалык өзүнүн ишине берилген, биздин ушул чебер, ушул өзүнүн кесибинин чыныгы ээси катары эжекенин эмгектерин өтө баалайм. Республикалык сынактарга чейин катышып, гран-при ээлери болуп келди. Түрдүү багытта кол өнөрчүлүктүн курчактар жарманкесин өткөрдүк. Анда да өзгөчө эмгеги менен бааланып эжекебиз. Чий көркөмдөө үчүн курчап турган айлана чөйрөдөн эле каражат тапса болот. Бул үчүн кадимки жүн. Бирок муну кооз көрүнүш үчүн бою балуу зарыл. Тоонун борунда өскөн чөптөрдүн чийге жарачу сыйдан сабагы керек. Жөнөкөй эле нерселерди уникалдуу көрүнүшкө алып келүү үчүн кызыгуу, анан шыктуулук керек. Айыл жерде иштегендиги үчүн кызыккандар бар. Айрыкча кыздар ушу кол өнөрчүлүккө. Акыркы мезгилде балдар да кызыгып атат. Эжекебиз да катышалы, ушу сайма саялы деп атышат. Анча-мынча быйылкы группамда ушу 1-2 балам бар. Сайма сая баштады. Ушундай кызыккандар бар. Негизинен кыздар көбүнчө. Быйыл тарых жана маданиятчылыгынын айланасында улуттук кол өнөрчүлүгүбүзгө өзгөчө көңүл бурулуп, натыйжасында өнүктүрүү жолун бир нукка салып алдык. Чырмачылык өнөрүн унутта калтырбастан, элибизге таратууда каарманыбыз Гүлсүн Нуридинова да өз салымын кошууда. Толкунай Жунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң көрсөтүүсү.